Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Алдыда кызыктуу маек болгону турат деп мен ишеничтүү айта аламын. Анткени Кыргыз Республикасынын эл артисти, Актаңдай акын Элмирбек Иманалиев жана ошондой эле Гүлбү Орозкул кызынын тун кызы Айзура Иманалиева бизде конокто. Айзураны жалпыңыздар сүйүп калдыңыздар окшойт. Өзүңүздөргө жакын кыз катары кабыл алып жүрөсүздөр. Мен Айзуранын Instagram баракчасынан да байкап калам. Айзура, кандайсың? Саламатсыздар, кандайсыздар? Айзура экөөбүз жаңылбасам мындан 7-8 жыл деле болуп кетти окшойт, жолугуп маектешкенибизге. Ошондо сен жогорку окуу жайда окуучусуң, жаңылбасам. Манас университетинде. Ошондо эле өзүң жаш кыз болсоң дагы мындай улуу адамдардай ой жүгүрткөн бийкеч болчусуң, менин байкашымча. Бирок андан бери ошо 7-8 жыл өтүп, ортодо ар кандай окуялар болуп, азыр багы социалдык тармактардан байкап жүргөндүктөн андан дагы токтолуп бир канча жашка чоңойгондой сезип атасың да мага? Туура, баамдоңуз туура дебейинби? Негизи баягы көп жашаган эмес, баягы ошол учурда көптү көргөн адам дагы кичине эмерээк болуп калат окшойт да. Анан бул адамды көрсө жашоо бир күндө деле өзгөртүп кеткен да. Башка түшкөн окуялар, ар кандай сыноолор, мисалы ошолордун баардыгы отуруп адамды капыстан эле же болбосо мажбурлап деле чоңойтуп бир өзүнүн эмесине жолуна салып коет экен да. Бул нерсени азыр айтып кеткеним орундуу окшойт. Анткени мен күз айында болсо керек эле деп ойлоп жүргөм жана өзүңдүн тарыхчаңан да байкап калдым. Гүлбү эженин 6-октябрда 5 жыл болуптур, жаңылбасам. 5 жыл болду. Эмнегедир эстегим келбейт да. Анан башында ошо эстеп, кичине мындай баягы кыйналып, ушинтип эме кылчумун. Анан барган сайын, эстеген сайын баягы жүрөк ооруйт. Баягы күндөр кайра кайтып келе берет. Анан да кайрадан өзүм жемелейм, кайрадан дагы момундай кылсам болбойт беле, же тигиндей кылсам болбойт беле деген нерселер, кадрлар кайра артка турат да. Анан ошол нерсени өзүмө сөз бергем. Мына акыркы бир жыл болуп калды. Көп ыйлабаганга, көп ошол мүнөттөргө, ошол сааттарга кайтып барбаганга аракет кылам да. Анан ошол күндү бир гана мындай өзүм менен өзүм болууга, ошондой эле эми тигил дүйнөдөгү адамдарга бир гана Куран экен. Куран окуйбуз, ошол күнү дуа кылабыз, бейишин тилейбиз. Башка анан албетте жайын барабыз, Куран окуйбуз, жайын тазалайбыз, ушундай сыяктуу иштерди кылабыз да. 5 жыл сен үчүн эң эле оор жыл болсо керек. Оор болду. Аябай эле оор. Кыргыздарда айтат го, мындай оор учурду убакыт дарылайт депчи, ошол нерсе чын бекен же тескерисинче жараң бүтөлбөй эле кайра жаралана берет бекен? Эми убакыт дарылайт дегени бул мындай мааниде айтылса керек да. Жашоо баягы уланат экен да. Анан мисалы өзүмдү ала турган болсом, үй бүлөмө көбүрөөк убакыт бөлгөнгө туура келет. Балдары мисалы алар менен баладай болуп ойношум керек деген сыяктуу нерселер бар да. Баягы күнүмдүк турмуштар эле монтип кайталанып болуп атып, эртең муну кылыш керек, эртең тигини кылыш керек деп эле алып урушуп, баягы күрөшүп жатып эле мындай унутулбайт баягы нерселерчи, мындай бир аз эле мындай бош отуруп калсаң, ошолор келе берет да, кайра элечи, унутулбайт. Тескерисинче баягы жара, баягы ичиндеги бир боштондук, толбой, ушинтип баягы эме болгонсуп тура берет да. Ал нерсе кетпейт экен. Бул баягы жылдан жылга адам деген куса болот экен, сагынат экен. Тескерисинче ошондой болот экен да. Болгону биз өзүбүздү алдайт экенбиз да. Күнүмдүк турмуш менен алып урушуп жатып, болгону эле ошол. Андан сырткары жанагы убакыт деген бул өзү дарылайт деген булга кошулбайм да. 5 жыл ичинде кандай иштерди алып бардыңар ошол апаңдын жаркын элеси үчүн? Өзү төрөлүп өскөн айылда булак аты берилди, андан сырткарычы концерттер деле болгон жок, байкасам, же болду? Башында концерт болгон, ошол булакты ачканда, ошо өзүмдүн төрөлүп өскөн жерине бир чоң жолго ошол жакта жашоочулары өзүбүз да аракет кылып отуруп, жолду оңдоп берип, кеңейтип, жарыктарды орнотуруп, ошо маамдын атын ыйгарышкан.
Андан сырткары ошол жерде булак бар айылында. Ал булак көз ачылбай эле, мындай эле жашоочулар кээде ары бери өтүп иче турган болбосо, ал булак мындай колдонулчу деле эмес экен да. Бирок ошо кичинекей кезинде мага ушул жака көп ойноп барып, анан кийин деле ошо тайнем айтып калчу экен, көп түш көрөм ушул булакта эмнегедир. Ошол жакта эле отуруп алып чачымды тарап аткан болом, ошол жакта отуруп булактын суусун ичип аткан болом. Эмнегедир ошол жак жүрөгүм аябай жакын, эс алам депчи, анан түшүмө да көп кирет, ошо көп айтып эметип калчу. Бизге деле баягы айтып калчу, бирок биз жаштыкка салып анча деле маани берчү эмес экенбиз. Азыр ойлоп көрсөм, мага тайнем ошону көп айтып калды, каза болгондон кийин дагы. Ушинтип көп айтчу эле Гүлбү, ушул булакты ушундай кылып оңдоп түзөп, баягы көзүн ачып, ушул булактын анан кызымдын атын ыйгарсак кандай болот деп. Анан баардыгы колдошуп, ошол булакты оңдоп түзөп, анан Гүлбү кыз булак деген ат берилген. Андан сырткары эми эки башка андай кеп болот экен, эми улам эле жыл сайын эле бир концерт өткөрүп, андай мындай кылганда дагы баягы арбакты тынч коюш керек деген нерселер болот экен да. Бул мисалы жана 50 жаш, 60 жаш, 70 жаш деп белгилеп атпайсызбы? Ошондо бир концерттик иш-чараларды көрүү, бир ушундай бир максаттарыбыз бар, пландарыбыз бар. Анын үстүнө эми мам деген ырчы катары таанылганда, буюрса балким ошо аткарып жүргөн чыгармалардын негизинде бир концерт жасайбызбы деп бир ойлонуп ошентип жүрөбүз да. Азырынча кылган эмгектерибиз эми ушулар эле болуп атат. Апаңды эскергенибиздин себеби ошол өтүп кеткен адамдарды эскерүү менен бул жашоондай баркын билебиз го. Сен мүнөзүңдү бир карасам апаңа, бир карасам атаңа окшош экен. Ошо Гүлбеженен дагы 2 жолу маек алып калганда мындай өзү аябай шайыр, жүзү ушунчалык жарык, бирок ошол эле учурда ичинде бир мындай эркектинби ушундай бир стержени бар айым болчу да. Ошол мүнөз сенде бар окшойт. Анткени мындай кайрат күлүп жүрөсүң өзүң блогторуңда, бирок ошол эле учурда кайраттуу экенсиң да. Ушул нерсени баягы эми өзүбүзгө билинбейт, анан сырттагылар айтып, анан жолдошум дагы айтып күлүп калат. Мама экөөңөр аябай ушул жериңер окшош, көп нерсе ичиңерден бир эме болот дейт да. Бирок аны сыртка билгизбейсиңер, болгону күлүп туруп чыгып кетесиңер бүт нерседен депчи. Анан балким ошондой мамамдын дагы атамдын да жакшы сапаттары бар болчу, ошону өзүмө баягы сиңирип, ошол сапаттын үстүнөн иштегенге баягы аракет кылам да. Сенде мындай чоң жоопкерчилик болсо керек. Биринчиден ошол атанын кызы деген, андан кийин ата энеңер өтүп кеткенден кийин бир тууганыңа эже, эне катары, ошол эле учурда жолдошуң дагы кыргызга мындай таанылып калган жигит. Ошол үч нерсени, анан өзүңдүн атың бар, ошонун баарын алып жүрүү мындай жаш туруп, ошол жоопкерчиликти алып жүрүү сага мындай оор жүк нерсе эмеспи? Ушуну ойлонуп көрүп турам. Баягы ошол мүнөттөрдө билиниши мүмкүн мындай. Бирок бул нерсе биз баягы төрөлгөндө элечи, бала акчага барганда болобу, мектепке барганда болобу, бизди мындай элден башкачараак көрүп, өзүбүздүн эле досторубуз, өзүбүздүн эле классташтарыбыз, мисалычы, тиги силер деген ата энеңерди эл тааныйт, анан силер деген башкача эмеде чөйрөдөгү адамдардын кыздарысыңар деген сыяктуу эле бөлө берчү. Бирок мага ошол нерсе такыр жакчу эмес да. Мага мындай жөнөкөй эле болуп жүргөн ошол нерсе жакчы да. Кантип эмнеге бизди бөлүп карайсыңар? Эми силердей элебиз да, биз деп аябай жаман болчумун да, эмнегедир ошол нерсе жакчу эмес да. Анан бирок ошол нерсе баары бир биз жактырбайбызбы, жагабы, бирок ошол нерсе менен жашап калат экенбиз да бизчи. Мисалы кичинекей кезден эле атам менен мамам бизди мындай бизди эми эл тааныйт, силер деген мындай түз жүрүшүңөр керек, бирөөнү алдыбашыңар керек, бирөөнү капа кылбашыңар керек, бирөө менен олуттуу сүйлөшкөнгө үйрөнүшүңөр керек деген сыяктуу нерселер менен тарбиялаптыр да. Азыр ойлоп көрсөм, биздин ошол тарбиябызга эле ошол нерсени сиңириптир да. Кийин мындай эми баягы жүк деп деле айтпайм, кадимкидей эле мындай бир жашоо образ сүргөнгө аракет кылабыз. Бирок мындай сезимге ушунчалык аны канатың менен калкалаганга аракет кылат окшойсуң, Аны кичинекей кыздай көрүпчү. Кичинекей эле кыз да. Кичинекей да, чынында элечи, же мага баягы кичинекейдей сезилгенге. Бирок айырмаңар 1 жаш 2 жаш эле да, 3 жаш айырмабыз бар.
3 жаш айырмасы бар. Бирок эме экөөбүз баягы удаадай эле болуп эле эже сиңди эмес, экөөбүз курбудай эле же болбосо бир эгиздей эле чоңойдук да. Мени Айзура дейт да, анын үстүнө балким ошол себептенби мындай бири-бирибизди ушул мындай эжелик бир милдет ошо кийинчерээк пайда болду да. Ага чейин мен аны бир конкурентим катары көрүпчү, атаандашыпчы. Эмнеге аны көбүрөөк эркелетишет, анын үстүнө атамдын дагы мындай кандай десем көкүрөк күчү болуп, маамдыкы дагы экөөнүн койнунда жатып эле ушундай сыяктуу болуп чоңойду да. Такыр мындай эме болуп, же мен тайнемдин колунда да өсүп калдым, чоң энемдин колунда да өсүп калдым. Анан баягы кемпирлердин колунда өсүп, балким сезимден ошол жактарым менен балким эме болгон үчүнбү, ал болгону ошо ата энемдин гана мээрин эме кылып жүрүп, анан кийинчерээк дагы бирдек болсо эле мен өзүм иштейм, мен өзүм акча табам деп ушинтип эле турчумун да. Анан мындай бат ошон баягы чоңдордун ишине батыраак аралаштым окшойт да. 10-10 класста окуп жүргөндө эле жумушка кирип алдым. Анан бүт нерсе бат болушун каалап элечи. Тигин окуйн, анан муну окуйн деп эле анан иштеп, сезимде болсо такыр андай бир эме болгон жок да. Иштешим керек, мынтишим керек деп бүгүнкү күнгө чейин деле иштебейт да ошончо. Мындай эмеси мындай нерсе жок болчу да, мындай эрке болуп эле өстү да. Балким ошон үчүн менде баягы аябай сезим болот окшойт да. Кой мунусун кылып берейин, кой тигинсин кылып берейин депчи, баягы атам менен апам ошол нерсесин кылышчу эле. Эми алар жок баягы өксүп калбасын ушул нерседен баягы кемсинип калбасын деп отуруп, ошол милдетти өзүм эле мындай алып алдым окшойт да. Сезим жөнүндө сөз болуп калды, анан тайэже болдуң го жакында. Тайэже болгон дагы башкача кубанч болсо керек, Сонун экен. Тайэже дегенден дагы чоңураак нерсе болду окшойт. Мындай өзүмдүн кызымдай эле көрөм да. Арууну. Ырчылыкка кадам таштап атырсың. Туура элеби ошо ырчылык десек, же жөн эле хобби бул? Мындай Элмирбек Иманалиев менен Гүлбүнүн кыздарынан жолун жолдогон бирөө болсо керек деп мындай күтүштү окшойт да. Ошол нерсе силерге сезилдиби? Кандай, эмне себептен ырдап баштадың? Мен эгер азыр ырдай турганымды билгенимде деп коеюн. Мен кичинекей кезимде ырдамак экенмин да. Анткени тыйып коюшту учурундачы. Кичинекей кезимде эле өзүмдү тааный электе эле десем деле туура болот го. 2-3 жаштан баштап, эс тартып баштан баштап эле ырдачумун да. Колума таракты алып эле Гүлнур Сатылганованы туурап, чачымды ошонукуна окшош болчу. Кал коюп алып эле ырдап эле. Андан кийин Валерия чыкты, анын дисктерин алып алып, аны минсовка кылып ырдап, анан кийин мектепте окуп жүргөндө да хорго катышып ырдап, анан болгону мама менен атам эме деп койду. Кыз бала ырдап эле койсунчу, бир үйдө мынакей 2 ырчы турат, атаңар да апаңар да ырчы силерге. Силер башка эле чөйрөдө, башка эле кесиптин ээси болгула деп такыр эме бул чөйрөгө аралаштырышкан жок да. Анан анын үстүнө биз ошо ата энебиз ошол учурда иштеп, ошол чыгармачылыктын баягы оор тузун деп коет го, жүгүн артып жүргөнүн көрүп чоңойдук да. Анан ошондуктан да ырчылык демек биз үчүн эмес турбайбы, биз мындан алысыраак эле чоңоюп алысыраак эле бир кесипти тандайлы деп анан ошондой болуп калды да. Эгерде азыр ырдай алганыңды мен мурда эле сабак алып, балким ошол багытта дагы бир жака бир кесиптин ээси болуп ошентмекмин балким. Анан ошол нерседен алысыраак тарбиялашкан үчүн бул нерсе кийинчерээк эми билбейм, азыр ойгонуп атабы же бул хобби болуп калдыбы. Убакыт сааты балким азыр. Анан анын үстүнө жолдошум дагы негизи жолдошумду ырдасын деп атып эле өзүм ырдап калдым окшойт. Ал баягы үнү жакшы болуп, анан ырда да ушундай үн калып кетмек беле деп койчу, ырдап эле коеюнчу, менден башка деле ырчылар бар деп. Эми ырчылар бар, бирок мисалы Жолдубай Гайыпов өңдү баягы диктор дагы болуп, анын үстүнө ырчы да болуп жүрсө, бул сонун нерсе да деп. Анан өзүнө айтсам болбойт, анан такыр кел ырдабасаң кандай мен кошулуп ырдайын деп эле ушул ырдап калдым. Биринчи тойго чыктыңарбы же эмне болуп ырдап? Ыр жаздырдыңар баса, Ооба. Негизи кандай болуп калды? Мен билинбеген мен баягы эме чыгарып, коомчулукка чыгарарда мурда эле мындай ырдап калчубуз Мирзат экөөбүз.
мисалы үйлөнүү тоюбузда ырдаганбыз, мисалычы ошентип эле майда бар мисалы балабыздын тоюнда ырдадык, ушинтип атып эле өзүбүз үчүн эле ырдачубуз да. Анан кийинчерээк ушинтип ырдабайсыңарбы, атаңардын апаңардын ырларын ырдабайсыңарбы, калып кетип атат ал кишилер баягы бир иштен эки иш болуп калмак депчи, өзүңөрдө ырдап, ата энеңердин жолун жолдоп, андан сырткары ошо ата энеңердин ырдаган ырларына кайрадан жан киргизип ырдасаңар, бул сонун болгон турбайбы деген сыяктуу кандай десем көптөгөн ой пикирлерди угуп отуруп анан кадам таштап калдык да. Айзура, мамаңдын, апаңдын формаларын сактап калган экенсиң, ошону мындай кийип чыгып атасың го? Ооба. Каза болгондон кийин эме болот экен, баягы эч бир нерсесин бирөө ырабы көрбөй калат экен адамчы. Бирок мындай ырымдап таратып бериш керек экен да Кыргызда. Бердик, таратып берчүлөрүнө берип, баягы чынында сактабай алчу адамдарга бердик, жакындарыбызга бердик да. Анан сурагандар болот баягы Инстаграм аркылуучу, сатпайсыңбы, же болбосо белек өрбөйсүңбү, кет элем андай мындай депчи. Анан такыр андай нерсеге каршымын, сатууга каршымын мисалычы. Анткени ар бир керек болсо ошол формасын кошоп тигишип, биз баягы ар бир шуурусунан бери чапташчубуз да. Анан билем да, түнү менен уктачу эмесмин, ама ошо баягы энергиясынын көзүнүн майын деп коебуз го. Ошонун баарын ошол формаларына коротуп, убактысын баарын ошентип эметип, ар бирин өзүнүн жүрөгү менен жасачу да. Ошол нерсе биз үчүн абдан мындай баалуу нерсе да, маанилүү нерсе. Анын үстүнө анан баягы сүйлөшүп, башка нерселерин берсек дагы формаларын бербейбиз деп сүйлөшкөнбүз Сезим экөөбүз. Анан эми өзүбүз кийбесек да, кийин балким экөөбүздүн кыздарыбыз киет деген ойдо Сезим экөөбүз, ошентип эле анан сактап койгонбуз. Сезимдин үйүнө эле бир жерде эле турсун депчи. Ошо бир бөлмөнү атайын мамам менен атамдын сүрөттөрүн илип, мамамдын колу менен жасаган буюмдарын, формаларын илип, тагынчактарын илип ошентип койгонбуз да. Ырчылыкка кадам таштаганың жөнүндө сөз болду. Анан атаңдын жазып бирок ырдалбай калган, же апаңдын даярдап коюп ырдалбай калган ырларын алдыда ырдасам деген максаттар болуп атабы? Же аларчалык деңгээлде ырдай албай каламбы деп кооптоносуңбу? Ооба. Мен ырдабай жүргөнүмдүн бирден бир себеби ушул да. Билимим жетишпей калабы, ата энемди уят кылып койбоймбу деген сыяктуу нерселер аябай ушул убакка чейин көп кармап жүрдү да. Кандай десем, жөн эле эл арасында ырчыларды ырдап эле жүрүшөт го, мисалы, ал башка да, ал эми коомчулукка, элге тартуулап чыгуу ал такыр башка нерсе, ал чоң оор жүк да. Анан ошон үчүн баягы артка чегинип эле койчу деп жүрдүк да, бүткү чейин. Анан бирок мындайынан карап ойлонуп көрсөм, ошо биз баягы жандантпаганда, биз ошонун аракетин көрбөгөндө, анан ким кылмайлы деген дагы ой кармайт экен да. Анан экинчи нерсе, ошол мага баягы кара сөзгө, сөз жазганга кыйын болчу аябай. Анан бир ой толгойлуу бир оон келип атат, анан бир ыр келип атат деп эле ошентип эле бир куплетти ыр жазып ошенткен да. Анан бирок биз баягы айтып атпаймынбы, балалыкка салып такыр ойдо жок нерсе да. Биз билбейт экенбиз да эмне болуп кетер экенинчи. Маани берген эмеспиз, ошон үчүн баягы оону деле, ошол сөздөрү деле баягы анча-мынча унутулуп калат экен да. Анан атамдыкы деле мисалы канча жазылбаган ырлары калып калды, оондору калып калды. Ошол акыркы бир силерге айтып коеюн деп койгон. Балким кийин ошону таап калабызбы же таппай калабызбы, ал нерсе дагы эме болуп калды эми. Анткени бүт архивдик китептери болобу, архивдик чыгармалары болобу, бүт нерселери азыр жубайында. Алардын баардыгы биз такыр тийишкен жокпуз, бир орунда эле болсун депчи. Ошо болгондо бизге ошо атам Сезим экөөбүзгө бир оон мама арнап ошо акыркы оон экен, азыр ойлоп көрсөк ошо каза болоорунан мурда чыгарган оон экен. Ошону биз техникалык бир себептерден улам азыр эме кыла албай атабыз, чыгара албай атабыз да. Балким болуп калып ошол эме чыгып калгысы бардыр да эми. Ошол акыркы оондоруна ошол болчу экен. Балким кийинчерээк элге тартуулайбыз. Сенден атаң, энең жөнүндө сурап атсам сага оор болушу мүмкүн, бирок сенден интервью алганда көрүүчүлөр сени көргөндө эле атасы, апасы жөнүндө айтса экен деп күтүшөт болуш керек да.
Анан жана жолдошуң тууралуу айтып атып, бирок сөз бурулуп кетти. Башка жака бурулуп кетти. Анан ошол жолдошуң сага кылган мамилеси сени мындай аяп баягы болгондой сезилбейби сага? Жок. Балким кандай десем эми сырттан көргөн адамга балким ошондой сезилиши мүмкүн да. Бирок мен кандай десем, мен сапатымды билет да. Мен байкуш болгонду аябай жаман көрөм да. Ошон үчүн мурдада бир интервьюларымда айткам, мен такыр ыйлагым келбей калды депчи. Анткени башка адамга мындай байкуш орус айтканда жалость. Жалость чакырыпчы, ошондой нерсени каалабайм дегем да. Ошон үчүн болушунча интервьюлардын баарынан баш тартып, анткени кичине эле бир нерсе болсо уже көзүмдө жашым даяр да, эмнегедирчи, эми сөзсүз бияктагы нерсе башка, бул жакта нерсе башка аракет кылып коет экен да. Анан ыйлап эле ошентип баштачумун да. Анан такыр баягы көз жашымды мисалы Инстаграмда деле баракчамды активдүү жүргүзгөнөр катарын толуктойм. Анан ал жакта деле ушундай сыяктуу нерселер болот. Бирок такыр мындай ыйлап атканымды же болбосо кыйналып атканымды же кайгымды такыр көрсөтпөгөнгө, болгону баягы позитив менен жүргөнгө аракет кылган бир жашоомду көрсөтөм да. Сен өзүң кесибиң ырчылык дагы эмес, журналистика дагы эмес, менин билишимче, режиссер белең кандай эле? Меники эки кесип болуп калат эми мындайча айтканда. Бакалавр деп система кирип калбады. Радио, ТВ, кино боюнча окуп бүтүрдүм. Андан кийин эле Улуттук университетке кайра эл аралык журналистика боюнча тапшыргам. Ошентип 7 жыл билим алдым бул багытта. Негедир бир убакта айтканың ошо режиссер тармактабы же чакан бир фильм тарттың беле? Эмне жөнүндө эле ал? Кумайык деп кыргыз тайганы боюнча тарткам. Анткени өзүм баягы Кыргыз-Түрк Манас университетинде окугандыктан, окуп эметкенде ал жака башка мамлекеттерге кызык болобу, биздин кадимки эле ИТ, бирок аңчылык кылган, ошондой эле өзүнүн ээсин коргогон, мына ошондой бир кыргыз тайганын образын ачып берүү болчу максатымчы. Анан сразу эле дароо эле ошол фильмди тарттарда атама кайрылгам. Атам да тартылган болчу. Анан ушундай Манас айтып беребейсизби? Ушул Манасчынын образын ушул фильмде сиз дагы баягы кошкум келатат депчи. Анан ошентип атамды ошондой эле фильмде бир аз баягы эме болуп көрүнөт, Адылханды ийнисти ошентип тарткан болчубуз. Көптөгөн мамлекеттерди кыдырды, орундарды алды. Ошо жакшы эле болду. Андан кийин кызыгып кеткен жоксуңбу ал жака? Кино жаатына? Жок, кино деген кыйноо да, чынындачы. Кыйын, абдан тартуу кыйын. Бүтүндөй бир команда иштеп, анан ошонун негизинде кино жаралат. Балким кийинчерээк бирок жакшы бир пландар бар. Балким кийинчерээк бир тажрыйба топтоп анан чыгышым мүмкүн. Атаңдын мактоосуна арзыдыңбы? Ооба. Атам негизи көп нерсени ичине катчу да. Сүйүнгөн деле, биз менен кандай десем, сыймыктанган делечи. Анан бирок байкачумун эмнегедир. Анан бирок ошол нерсени байкагандан атам көп айтчу, сен мен эң жакшы түшүнгөн адамсың, мен тиги жүзүмдөн карап эле билесиң деген сыяктуу сөздөрдү айтып калчу да. Анан мындай ошо дипломдук ишимди жактап атканда атам чакыргам. Анан ата-энелердин атынан атам сүйлөп, ошондо аябай толкунданып, аябай сүйүнүчүн баягы билдирген болчу. Маекти жыйынтыктай эле деп аткам, бирок кайын журтуң жөнүндө сурап коеюн. Сени колдогон, анан мындай карапайым жакшы үй бүлө окшойт. Ооба. Жана жолдошум боюнча дагы айтылып аткан улам эле бурулуп кетип атат, эмнегедир көрүүчүлөр жолдошун мактайт дегенде эле уруп атат сөздү дебесин. Негизи эми мактай бербеш керек да. Чынында баягы жолдошумду тандоодон, жар тандоодон бүгүнкүгө чейинки мынакей буюрса, октябрь айы 6 жыл болот экен баш кошконубузга. 6 жыл ичинде Кудайга шүгүр, өзүмө жакшы бир жар таптым. Буюрса ушул адам менен дагы да жакшы күндөрүбүз болот, кошо карыйбыз деген жакшы бир тилектерим бар. Анан эми жолдошум тууралуу айта турган болсом,
кандай десем, экөөбүз мындай кээ бир эле болот го, баягы бир жакшыга бир жаман деген сыяктуучу. Анан экөөбүз күлөрбүз, кимибиз жаманбыз я депчи. Анан мен айтам ар дайым, жаманы мен болоюн, жакшысы сиз эле болуңузчу депчи. Сиз дейсиңби? Сиз дейм, баягы сый урмат болсун ортодо депчи. Анан кээде жинге тийгенде сен деп калам. Жок, сиз деп түштүктө мен түштүктүн кызымын, сиз деп түштүктө айтат да, анан көлдө айтканын байкап турмун. Негизи мамам каза болгонго чейин биз мисалы Мирзат экөөбүз таанышкан учурда ал менден баягы 6 жашка улуу. Анан байке дечүмүн, сиз дечүмүн, журналист бир байке катары көрчүмүн да. Анан кийин экөөбүз турмуш курганга чейин мен Мирзат байке деп жүрдүм да. Анан окуй уят, байкесин ташта. Мирзат эле дейм, сиз десең дагы. Мамам да көп айтчу. Сиз десе жакшы, баягы ортодо сый болот. Сиз дегенге эле аракет жаса, ортоңордо деле баягы 6 жаш баары бир депчи. Анан ошондон кийин мамам дагы баягы айтканын эске алып, анан сиз дегенге аракет кылам. Эми бул сый да, баягы түштүктүк болобу, түндүктүк болобу, бул эч кандай нерсе эмес, бул болгон эле бир сый. Ошол анан жакшы баягы жолдошту тарбиялаган кайната, кайненеме рахмат. Аябай сонун адамдар чынында. Аябай окуштурам кайнатама Мирзатты кийин. Ошондой болот дейсиң. Дал өзү болот болуш керек деп ойлойм. Кайнатамдай бир мүнөзү, сүйлөгөнү, тура алып шайыр шатман жүргөнү, бүт ошол кайнатама окуштурам. Кайненем абдан сабырдуу, бир чалкыган бир көл сыяктуу эле бир адам. Такыр кайгырып аткандагы сыртка чыгарбайт болгон бүт нерсеси ичинде. Ушул күнгө чейин мындай мага Айзура деп катуу айткан жок да. Өзүнүн кызындай көрөт. Андан сырткары бир гана мен эле кызындай эмес, сезимди дагы кызындай көрүшөт. Эмнеси болбосун, бизге айылдан баягы эмелер салат да, тоокторун салышат. Мисалы вареньеден бери салышат да, анан ошону сөзсүз экиге бөлөт. Бул жагы силерге, бул жагы сезимге сөзсүз бергиле депчи, экөөбүздү тең баягы ал дагы менин кызым деп экөө тең эме кылышат да. Ошон үчүн аябай сыйлайм ошол нерселер үчүн. Негизи жүрөктү ушундай нерселер жылытат экен да. Кандай десем, чоң деле нерсе кереги жок экен да. Ортодо сый сакталыш үчүн, ортодо ич улам жылып туруш үчүн болгону бир көңүл экен да. Мисалы алар айылдан келгенде биз аларды элементардык түрдө эле кафеге алып барабыз, апамды салонго алып барам мисалычы. Бул ошолорду көп байкайм, маска. Менин алардын мага кылган мамилесине бул бир жооп да. Алар кайра баягы эчи сүйүнүп, ушул келинибизге мынтип коелучу деген ал ошентип анан ортодо баягы ушинтип сый сактала берет экен да. Мамиле бекемделе берет экен да. Жакшы ата-энеден жакшы бала төрөлөт деген анда чын экен да. Ооба, негизи кыргызда бекер айтылбаса керек да. Эгерде жакшыдан жаман туулса бул чыгаша, жакшыдан жакшы туулса киреше депчи. Анан эми ар кандай болуп калат да. Жакшы ата-эне болуп туруп деле баласы эме болуп калат. Бирок менин оюм боюнча көбүнчө жакшы ата-энеден жакшы эле балдар туулат. Айзуранда сен убакыттың тар экен, эртең да жакшы күнүңөр буйруса өтөт экен, анан сен убактыңды албай эле. Бир аз убакыт мурун сен маекке чакырып мындай, мен дагы шашылып алыптырмын, сенден кечирим сурайм. Сага чыгармачылык ийгилик. Рахмат, рахмат. Ар дайым жолукканда саламыбыз түз болуп, ушундай жөнөкөй сапатыңдан жазба. Рахмат. Анан ата-эненин түбөлүктүүлүгү алардын ушундай жакшы чыккан, ушундай уул кызында деп айтат го, баягы орустарда бар го. Когда меня не станет, я буду петь с голосами моих детей дегенче, ошондой эле ата-энеңердин түбөлүктүүлүгү бул силерсиңер. Ошол ата-энеңердин атын кир жугузбай келе жатасың. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Анан айта кетчү нерсе да, мына ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу, мынакей YouTube деген нерсе да чыкты. Ушул нерселер аркылуу эгерде баягы булар нерселер болбосо, адамдын жүрөгүндө ошол адамдардын көргөн, билген адам жүрөгүндө эле жашап эле, анан ал адам өтсө дагы унутулуп калмак да. Азыр жакшы нерсе болуп калды. Менин оюм боюнча көз өткөн адамдарды мынтип ушинтип байма-бай эскерип,
жок дегенде жылына 1-2 жолу ушундай бир интервьюларга ошон үчүн дагы келем. Баягы көп да келбейм, анткени өзүм негизи интервью берген анча жагы бербейт да. Балким журналист болгон үчүн дагы алган жагат интервью, бирок берген эмес да. Анан ойлойм, мисалы адам баласы эми бир укмуш нерсеге жетип, аны интервью берсе, ошол адамга жарашат болуш керек депчи. Анан бирок менин бир вазыйпам катары көрөм. Ата энемди биз эскерип, ошентип маектерди айтып турбасак ким айтат депчи. Ошон үчүн сизге дагы көптөн бери маек бербей жүрдүм, бирок ушундай нерселердин артынан анан келем да интервьюларгачы. Ооба, чындыгында сенин бир чоң вазыйпаң ошол ата энеңди эскерип туруш. Ошону эл дагы уккусу келет го. Атасы жөнүндө эмне айтат экен деп, анткени атаң жөнүндө жаман сөз айтылбаса керек, жакшы сөз болгон үчүн ушунчалык элдин адамы экен. Ошол анда маекти жыйынтыктайлы. Эртеңки күнүңөр сонун ийгиликтүү өтсүн. Айтканыңыз келсин. Дагы жолугасыз, буюрса.